Эми кийинки каршы суроо бул бизнес эмес дегендер болот, Өтө кызык. Өтө кызыктуу ой пикир. Мына өтө кызыктуу ой пикир экен дейбиз. Эмне үчүн бул бизнес эмес деп ойлойбуз деп. Биринчи оюн толугу менен сурап билип алабыз. Мына кээ бир адамдар мына сүрөттө сонун сетевой маркетинг это не моё дейт, анан грузчик болуп иштеп атат. Мына ушундайлар толтура. Силер бирөөнүн товарын сатып иштеп атасыңар дейт кээ бирде мисалы үчүн. Ошон үчүн бул бизнес эмес дейт. Өзүңөрдүн товарыңарды чыгарганыңарда бул бизнес дейт. Мен сизди туура түшүнөм. Мен да же болбосо апам да дейсиз, же болбосо атам да, же болбосо агам жана башка дейт. Же болбосо наставнигим да мурун бизнес жасаш үчүн өзүбүз товар чыгарышыбыз керек деп ойлойт болчу деп айтаса, өзүбүз бир цех ачсак деп кыялданат элек. Мен да бир убакта ошентип айтат элем, ушул сөздү айтчу элем да. Себеби мен бизнес эмне экенин түшүнбөйт элем да. Мен бизнес бул нерсе чыгарсаң, биз жерде заводуң болсо ушул бизнес деп ойлойт элек. Бир суроо деп сурайбыз, Эгерде сиз азыр Мегакомдун Оштогу дилердик борборун сиз ачкан болсоңуз да, дилердик келишим түзүп алып сиз ачкан болсоңуз, анда бул бизнес болмок беле? Же бирөөнүн кызматын сатып берген болгон үчүн бизнес болбой кала беле деп сурайт экенбиз. Дегенде ойлонуп көрүп түшүнөт, өзүнүн туура эмес суроо берип атканын түшүнөт кээ бир адамдар. Кээ бир адамдар түшүнбөйт. Түшүнбөсө дагы бир мисал берет экенбиз. Эгер сиз Куликовский торт бар, Куликовский торт, сонун торт, өтө каттуу сонун торт, аны жегиң келет жесең. Фирменный дүкөнүн, ошондой фирменный Куликовский дүкөнүн же Селанын фирменный дүкөнүн Ошто ачканыңызда, анда бул бизнес болмок беле, же бирөөнүн товарын сатып берген болмок беле деп сурайт экенбиз, Андан да жакшы түшүнөт экен ошондо. Мындайлар толтура, туурабы? Мына народный дүкөндөрү, көптөгөн корзинкага окшогон дүкөндөр эмне өздөрүнүн товарын сатып атат, алар бирөөнүн товарын сатып атат. Бирөөнүн товарын саткан бул бизнес эмес деген бул туура эмес. Сатуу бизнеси бар, өндүрүш бизнеси бар, кызмат бизнеси бар. Ар кандай бизнестин түрлөрү бар. Ал дүкөндө силер көтөрүп жүрүп сатып жүрбөйсүңөрбү дегендер болот кейлер. Десе, биз ар кандай формада сатабыз. Ар кандай формада саткандар болот өзү бизнестечи. Кийимди деле көтөрүп жүрүп саткандар бар, билсеңиз керек. Ошол эле учурда базарда саткандар бар, анан дүкөн ачып саткандар бар, бутик ачып саткандар бар, жана интернет дүкөн ачып саткандар бар. Жана Кытайдын дүкөндөрүнүн бул жакта өкүлчүлүгүн ачып саткандар да бар. Taobao жана Tao деген, Кейжи деген сайттар бар, билсеңиз керек. Биздин бизнесте да көтөрүп жүрүп саткандарды да көрөсүз. Көтөрүп жүрбөстөн каталог менен заказ алып иштегендерди да көрөсүз. Анан интернет дүкөнгө окшоп интернет аркылуу саткандарды да көрөсүз. Адамдарга сулуулук сабактарын өтүп отуруп саткандарды да көрөсүз. Буларды блогерлер деп коет. Анан оптом саткандарды да бар, аларды да көрөсүз. Алар өтө чоң группа түзүп саткандар. Алар директорлор көбүнчө. Мына бизге окшогон лидерлер. Сизге кайсы жол менен саткан көбүрөөк жагат деп сурайт экенбиз. Кайсы жол менен сатып иштегиңиз келет эле деп сурайт экенбиз. Ар ким ар кандай сүйлөп берет, Кимдир бирөө айтат, мен сатпай иштегеним жакшы болмок эле. Десе, жакшы, сатпай кылган бизнес өзү жок, бирок чынындачы. Болгону сатуунун ар кандай формалары бар да. Жада калса мамлекетте соода кылбаса, соода сатыкты өнүктүрбөсө, ал өлкөнүн эли жакыр болуп калат да. Элестетиңиз, сиздин мамлекет эч нерсени киргизбей койду деле, анда эмне болот? Бизде эң элементардуу кагаз жок болот, себеби өзүдө дарак жетишпейт. Эң элементардуу темир жетишпейт эле бизде. Ошо мисалдарды келтирсем толтура. Мына көпчүлүк мамлекеттердин сүйлөгөнүн уксаңыз, мына жетекчилерди уксаңыз керек, товароборот между странами дейт. Мына Россия менен Кыргызстан ортосундагы товароборот шунчаны түздү дейт. Бул деген демек соода сатык болуп атат. Россиядан бир нерсе келип атат бизге, биз Россияга бир нерсе сатып атабыз. Ушинтип товароборот жүрүп атат. Товароборот жүрүп турса, анан мамлекеттер, элдер өнүгөт. Товароборот жүрбөй калса, эл жакыр болуп калат. Атайын консульстволорду, совместный предприятияларды ачышат, туурабы? Посольстволорду ачылат, мына ачышат. Булардын баарын эмне максатта ачышат чынында? Жада калса сулуулук салонунда өз кызматын сатпаса, акча түшпөй калат. Анан ал банкрот болот. Ошол мастерлердин кызматын жакшы сата билген ишкер байыйт. Аны жасай албаган ишкер банкрот болот. Тамак ашында пиццаларды да сата билген адам күчтүү ишкер болуп өнүгөт. Аны кыла албаган банкрот болот. Көрдүңүзбү? Мына соода сатыкты үйрөнгөн бул жакшы нерсе экен. Анан сиз кааласаңыз группа түзүп иштесеңиз болот. Интернет аркылуучу адамдарга өзүңүз үчүн интернеттен заказ берип алыңыз деп сунуш кылып отуруп группа түзсөңүз болот. Ал боюнча бизде атайын видеолор бар. Анан наставниктер сизге жардам берип, ошол ишти уюштурган жардам берет, үйрөтөт. Кааласаңыз ушул тармакта да иштесеңиз болот биз менен деп сунуш кылат экенбиз да. Демек биздин кийинки каршы сурообуз бул бизнесте биринчи болгон, биринчи баштаган утат. Компаниянын эң башында иштеп калыш керек деген ойдо жүргөндөр болот. Мына ушул каршы сурооду айтсак кантип жооп бересиз, Мен сизди туура түшүнөм, ушинтип ойлогон адамдар көп эле бар. Бир караганда ошондой болуп көрүнөт. Чынында кадимки бизнесте да, биздин бизнесте да биринчи баштаган эмес, күчтүү иштеген, ишти акырына чыгарган адам утат экен. Мисалы Макдональдс ачкан киши, эки ага эне да, Макдональдстар. Ошол жигиттер ушул ишкандан ачышып, мына биринчи ресторан, быстрого питания, же болбосо гамбургер боюнча биринчи ресторан ачкан. Аны дүйнө жүзүнө бирок тараткан адам такыр башка. Рэй Крок деген киши да. Рэй Крок деген киши идеясынын жакшы экендигин көрүп, аны чоң масштабка чыгарса болорун билип, көрүп, өзү күчтүү лидер болгон экен. Аларга партнер болуп, алар менен бирге иштей баштайт экен. Алар менен бирге иштеп отуруп, мына дүйнөлүк бизнес масштабка чыгарат экен да.
азыр көптөгөн чоң шаарларда, дүйнөнүн чоң шаарларында сөзсүз Макдональдс бар. Мына дүйнөлүк бизнестин тарыхында чукулсак мындай окуялар толтура. Кимдир бирөө ачкан же кимдир бирөө ойлоп тапкан. Ал эми аны дүйнөгө тараткан адамдар такыр башка адамдар экен. Анан ошол эле учурда кайсыдыр бизнести биринчи ачкандар толтура, бирок аны экинчи же үчүнчү, бешинчи болуп киришип, чоң деңгээлге өстүргөндөр башка адамдар болот. Кээде экөө дал келген учурларда болот. Өзү баштаган, өзү биринчи болгон, анан аягына да өзү чыккан. Фабиликте да мындай окуялар көп. Мисалы биздин наставнигибиз Мирлан жана Дария Батырхановдор деп айтат экенсиз. Үстүндө 6-7 киши жазган экен. Биздин үстүбүздө 6-7 кишидей болгон. Анан 6-7 кишиден жогору Абдикаримова Махабат деген наставнигибиз болгон. Азыр деле иштеп атат ал ошол убакта уже биз ишти жаңы баштатканда уже директор болуп калган болчу. Анан ошол директорубуз менен биздин ортобузда 6-7 кишидей бар эле. 6-7 киши аркылуу биз келип калганбыз. Анан биз иштеп отуруп мына директор болдук. А ортодогу 6-7 кишинин бирөөсү да азыр фабиликте жок да. Биз азыр түзмө-түз болуп калганбыз. Калганы көбү кетип калган иштебейт. Эмесе ошол адамдар азыр иштегенде кандай болот эле? Биз чоң оборот беребиз Махабатчыга. Эң чоң оборот биз беребиз да Абдикаримова Махабатка. Эми ошол эң чоң оборотту ошол 6-7 кишинин жок дегенде бирөөсү түшүнө билип ошону аракет кылып ошол убакта мээнет кылып, кийин деле биз директор болгондон кийин деле мээнет кылып иштеп койсо, ага даже ал директор болбосо дагы, ал 3000 балл жасабаса дагы, ал 100 балл, 200 балл жасаса дагы ага 23% чыгып турмак. Ал эми сизге азыр астыңызда директор жок болсо, сиз 100 балл жасасаңыз сизге 3% чыгат. 200 балл жасасаңыз 6% чыгат. Ал эми ага 23% чыгып турмак. Ал башка акча да ошочо. Ошондо чыгып турмак, бирок ошону да жасашкан жок да. Көрдүңүзбү? Биринчи баштагандар эмес, аягына чыккандар, профессионалдар, өз ишинде күчтүүлөр утат экен. Абдикаримова Махабат менен анын наставниги Тайматова Мадинанын ортосунда 9 киши жазган экен. 9 киши бири-бирин жаздырып отуруп, анан Абдикаримова Махабат жазылып калып, ал директор болушка кызыгып, иштеп отуруп, мына эң чоң Мадинанын эң чоң директору, эң көп оборот берген директору Махабат болот. Жана түштүктө эң чоң оборот берген адамдардын бири. Анан мына ортосундагы 9 кишинин бирөөсү да азыр иштебейт. Директор да болгон жок, бирөөсү 23% менен алып атышкан да жок. Ошол убакта биринчи башында алып атышкан. Анан эмнеге мен директор эмесмин деп жандай налыган учурлар болгон болуш керек. Ушундай налыгандарды көрүп турабыз. Сүйүнбөйсүңбү 23% алып атканына деген келет. Жок, түшүнбөйт. Ал директор болсо мен да директор болушум керек. Кандай андай болбойт да. Аны үчүн сиз дагы андан тышкары 2000 балл жасашыңыз керек. Ошондо сиз директор болосуз. Ушундай маркетинг план боюнча сабакты көрүп турсаңыз, бүт түшүндүрүп берген. Эмнеге дал ушул себептен биринчи баштагандар утат эмес, чындап мээнет кылып, чындап профессионал болуп иштеп, чындап группасын чоң түзгөндөр ошолор утат. Ал эми биринчилер утабы белгисиз ал өз колунда. Андыктан жашоодо, бизнесте биринчи баштаган эмес, аягына чыккандар, толук киришип, берилип иштегендер, өзүнүн үстүнө иштеп, профессионалдуулугун өстүрүп, өзүнүн жөндөмдөрүн өстүрүп, тынбай сабактарга катышып, ошол сабактарды практикада жасап, анан практикада кайра иштерди жасап отуруп, көптөгөн иштерди, анан кийин гана ийгиликке жетет экен. Андай болбосо тармактык маркетингде жазган адамдардын саны эбак эле 7 миллиардка жетет эле. Бири-бирин чакырып, оңой болсочу ошончолук. Эч ким калбай калат эле да. Ошон үчүн настойчивый, аягына чыккан, өзүнүн кыялдарына, бул бизнеске ишенип иштеген адам чындап утат экен да. Аягына. Мына сүрөттө да көрүп атасыз, мына жогорку сүрөттө, жогору жактагы сүрөттө мына бирөө. Мына биринчи баштаган экен, казып акыры чарчап, жок окшойт деп бул жерде өзүнө ишенбей, бриллиант таштын бар экендигине ишенбей, геологияга ишенбей, жана картасына ишенбей, жана башкага ишенбестен, аппаратына да ишенбестен кетип атат, болду, жок экен деп чарчап кетип атат. Экинчиси кийин баштадым, бирок казып кетип атат. Бул эгерде чындап профессионал болууга аракет кылып, чындап каза берсе, акыры бриллиант ташка жетет да, мына көрүп турасыз. Экинчи сүрөттө мына төмөн жактагы сүрөттө мына эң оң жактагы адам мына уже чыгам деп атат, кичине казып алып. Балким ал биринчи баштагандыр буга чейин. Анан сол жакта эң чекеде уже эс алып, уже жатат, эмне кылышын билбей. Экинчи ортодогу алтынга жетти. Алтындарды казып алып, сүйүнүп, токтоп калды. Эми алтын казып, алтын менен алек болот. Ал эми мына эң төмөн жакка түшүп кеткен, мына алтынды көңүл бурбай, бриллиант, мен бриллиантка келдим деп. Алтын чыкса дагы карабастан бриллиантка кетип атат. Мына акыры бриллиантка жетти. Көрдүңүзбү? Мына жашоодо да дал ушундай болот экен. Бизнесте да дал ушундай экен. Ал эми мына кимдир бир эм келип каякта калышын билбей карап турат. Бул дагы туура касса жетет экен буга да. Көрдүңүзбү? Андыктан бул жерде биринчи баштаган эмес экен да. Биринчилер эмес, мыктылар утат экен. Лучший не тот, кто первый деген сөз бар экен. А первый тот, кто лучший дейт. Лучший болсоңуз номер 1 болот экенсиз. Бошого мисалдар толтура. Уюлдук телефонда СССРде биринчи болуп ойлоп табышкан экен, ага көңүл бурбай койгон экен. Ойлоп тапкан адам болсо аягына чыгармаган экен дагы технологиясын сатып берген экен батышка. Ойлоп тапкан бирөө дүйнөгө тараткандар башкалар экен. Буга окшогон мисалдар аябай көп.
кимдирбир печканын сонун бир түрүн ойлоп табат, бирок лицензиясын сатып берет. Аны дүйнөгө чыгарып миллионер болгон башка бирөө болот. Наставнигибиз Дарья жана Мирлан Дарья сулуулук салонун мына бирөөдөн сатып алат экен деп айтып берсеңиз болот экен да, ушул окуяндагы. Ал ошо бизге саткан адам Россияга турмуш шартына байланыштуу Россияга кетиш керек болуп калат срочно. Анан бизге сунуш кылганда макул биз жасап көрөлү деп, экинчи бизнес катары жасап көрө берели деп кылып көрөбүз. Бирок чоң күмөн саноо менен баштаганбыз. Биз эле сразу ушундай чоң бизнес кылып алабыз, чоң салон кылып алабыз, ошто эң мыктылардын катарына киребиз деп ойлогон эмеспиз, кошумча кылып көрөлү дегенбиз. Билип билбей кылып кыла алабыз, кыла албайбызбы күмөн менен баштаганбыз. Ал эми ал адамга болсо, ошол Россияга кеткен адамга Нуризат деген кыз эле фабрикада иштейт эле кошумча и салонду да ачкан эле, экөөнү да тең жасайт эле. Анан ал адамга болсо Дарья деген башка кыз саткан да. Ал ошо Дарья өзү аты Дарья болгон үчүн аны бардыгы Дариха дешет, адашып Даша деп коюшат. Ал мына Дарья сулуу салонун ошол адам ачкан. Ошол адам ачканда 3-4 мастер иштөөчү салон болгон. Биз ошол салонду алып иштетип отуруп, аны чоңойттук, чоң салонго айландырдык. Анан атын чыгарып, азыр мына чоң салондордун катарына кирип калды, атактуу салондордун катарына кирди. Көрдүңүзбү? Ачкан адам бирөө болуп атат, ал эми аягына чыккан адам башка бирөө болуп атат. Демек, бизнесте көпчүлүк учурда ушундай окуяларды айта берсек толтура. Биринчи баштагандар эмес экен, аягына чыккандар отат экен. Дагы мисалдардын бири мына Мельниковалар, Яковлевтер деген бар, Горев деген бар, Заварухиндер бар, Рыбачаев бар, жана башка көптөгөн чоң лидерлер бар. Алар көп жылдан бери иштейт тармактык маркетингде, Фабрикте көп жылдан бери иштешет. Алар 10-15 жылда жасаган натыйжаны Умарова Мариям деген интернет аркылуу иштеп отуруп 3,5-4-5 жылда жасап койду. Ушулардын жасаган натыйжасын. Азыр Умарова Мариям Фабриктеги топ 10 деп коет, мына эң көп акча тапкан 10 кишинин катарына кирет. Бирок жазылганына бир көп болсо 5-6 жыл болду. Фабрик иштегенде 18 жыл болду. Мына ошондо 12 жыл же 13 жыл иштегенде жазылган экен. Мына көрүп атасыз, чек номер 1дердин катарына кирип атат. Дагы бир мисалдардын бири жана буга чейин айтып кеттим ошойду, мына Арифлеймде бар андай мисалдар толтура. Кийин келтирип чек номер 1ге киргендердин саны толтура. Бул жерде андыктан сиз түшүнүп атасыз, мына биринчилер эмес, мыктылар отат экен. Бизде да ошондой болгон. Биз ошко жаңы иштей баштаганыбызда, бизден 5-6 жыл мурун жазылып иштеп аткандардан оборотубуз 3 эсе 4 эсе чоң оборот жасаганбыз убагында. Көрдүңүзбү? Анан кийин биз таштап коюп башка бизнестерди, традиционный башка бизнестерди ачып көрөлү деп 3 жыл өмүрүбүздү, убактыбызды башка бизнестерге багыштадык. Ошондо оборотубуз түшүп кетти. А так биз номер 1, ошто номер 1 киргенбиз. Эми кайра ошол номер 1ге кирүүгө аракет кылып иштеп аткан учурубуз. Билебиз, биз номер 1 болобуз. Бирок биз ошол Фабриктен убактылуу иштебей калганыбызда, алар биз мурун жасаган оборотду жасай башташты. Эмнеге? Бизди мисал катары көрүп, ушундай жасаса болот экендигин көрүп, киришип иштеп отуруп, биз аларга көп убакыт мисал болдук. Бизге кийин айтып жүрүштү. Бизди мисал катары көрүп, иштеп отуруп мына жетишти. Эгерде көрдүңүзбү, андыктан мыктылар бул биринчилер эмес экен да. Кийин кеч кийин болсо да киришип, мен мыкты болом деп аракет кылып иштегендер болот экен.